Мекен таануу сабагы өтө турган темабыз аба ырайы. Бүгүнкү сабакта аба ырайын өлчүүчү куралдар жана аба ырайы тууралуу маалымат алабыз. Балдар, алгач С, Ж, У, Л, И, К тамгаларынын жардамы менен аба ырайын билдирген сөздөрдү курап көрөлүчү. Кандай сөз курасак болот? Ооба, жылуу, суук деген сөздү курасак болот экен. Аба ырайын билдирүүдө күн ачык, күн бүркөлүп ачылып турат, күн бүркөк, шамал жүрүп турат деген сөздөр да катышат. Аба ырайы жылдын ар мезгилинде, ал тургай ар күнү алмашып өзгөрүп турат. Кээде күн тийсе, кээде күн жайт. Температуранын өзгөрүшү жамгыр, тумандуулук, шамал аба ырайынын белгилери деп аталат. Эгерде жамгырдын жааганы токтоодо күн баш бакса, анда асан үсөн, күн желеси көрүнөт. Анда ар дайым кызыл, кызгылт, сары, жашыл, көгүлтүр, көк түстөр байкалат. Кээде шамал менен жер үстүндөгү жеңил нерселер уюлгуп, түйүлүп абага көтөрүлүп, будуң чаң чыкса, анда куюн дешет. Асманда ала булуттар болсо, аба ырайынын салкындаганын билдирет. Ал эми калың кара булут каптаса, күн күркүрөп, чагылган чартылдап, жамгыр жаайт. Абанын, суунун, күндүн канчалык ысык же суук экени жөнүндө сөз болгондо, алардын температурасын эске алабыз. Аны атайын курал менен ченешет. Андай температураны ченөөчү курал термометр деп аталат. Анын адамдын денесинин температурасын ченөөчү түрү дагы бар. Термометрдын негизги бөлүгү айнек түтүкчө. Анын ичинде сымак же спирт суюктугу бар. Суюктук ысыганда же муздаганда түтүкчөнүн ичинде жылат. Термометрдин бетиндеги сандар менен сызыкчалар шкала деп аталат. Ал градусту көрсөтөт. Суюктук 0дөн жогору жылса жылуулукту, ал эми төмөн жылса суукту билдирет. Температураны ченөөдө жылуу болсо плюс белгиси, суук болсо минус белгиси коюлат. Градус деген сөздүн ордуна кичинекей тегерекче белги коюлуп жазылат. Мисалы, плюс 5 градус жылуу, минус 5 градус суук дегенди билдирет. Адамдын температурасы 36,6 болуш керек. Эгерде температура 37 градустан жогору болсо, анда адам ооруп калган болот. Ал эми суу температурасы 100 градуска жеткенде кайнайт. Балдар, эми силерге үйгө тапшырма, китептин 19 бетиндеги сүрөттү карагыла. Сүрөттө сүрөтчү 7 ката кетириптир. Силер ошол каталарды табасыңар. Андан сырткары термометрдин моделин картон кагаздан жасоо.